Эң биринчиден Адам атабызды Аллах Таала бейиштен жаратканда, Адам атабызды жаратканда периштени дүйнөгө түшүрүп, ар кайсы жактан ар кандай топуракты алып кел деди. Ал периште келип, Адам деген сөз, Адим деген сөздөн алынган. Адим деген арабчада бул жердин эң сырткы катмарын, поверхность земли, ушул эң сырткы топурактан алган болчу. Бирөөсү кара, кызыл, ар кандай түздүү топурактардан алган. Кээ бирки топурактар катуу болгон, кээ бирки топурактар жумшак болгон. Ушул топурактардан Адам атабызды Алла жараткан. Ушул себептен Адам алейхиссаламдын урпактары кыямат күнгө чейин ар ким ар кайсы түздүү болот. Кээ бирки капкара негр болот, кээ биркилер ак блондин болот, бирөө сары болот, ар кандай болот. Кээ бирки адамдар мүнөзү катуу, кээ бирки мүнөздөр адам жумшак болот экен. Анткени топурак ар кандай болгон. Анан кийин Адам атабыздын сол кабыргасынын эң үстүнкүсүнөн жүрөккө жакынырагынан обо энесине жаратты. Хава. Арабча аты Хава болот. Хава дегенин мааниси эмне? Хава деген сөз хайюн деген сөздөн чыгарылган. Хайюн деген тирүү деген. Адам атабыздын Аллах Таала обо энесине жараткан. Сол кабыргасынын эң өйдө жагынан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: аялдарыңарга жакшы мамиле кылгыла. Аялдар эркектин сол кабыргасынын эң ийилгенинен жаралган, аны түздөйүн десең сындырып коесуңар. Ушул бойдон тыңгой кыла, жакшы мамиле кыла бергиле деген. Эмне үчүн эң жүрөктүн жакыныраак, эң ийилгенинен? Биринчиден, кандай бул ушул кабырга жүрөктү сактагандай эле аял киши эркектин жүрөгүндө иманын сактайт. Экинчиден, ушул кабырга кандай жүрөккө жакын болгондой эле эркек аял киши эркекке ушунчалык жакын болот. Билип коюңуз, сиздин күйөөңүз канчалык жакын болсо, күйөөңүз сизди канчалык билген болсо, башка адам мынчалык биле албайт. Сизди турмушка чыккандан кийин мынчалык апаңыз дагы, атаңыз дагы, бир тууганыңыз, күйөөңүз билгенче биле албайт. Аялга күйөө эң жакын, бардыгын билген, ар бир айыптарыңды билген, бардыгын өтө жакын бул күйөө болот. Анткени эң жүрөккө жакыныраак экен. Биринчи, анан кийин Адам атабыз топурактан жаралган. Адам Хава эмес, обо эмес, топурак ал болсо сөөктөн жаралат. Топурак башка, сөөк ал башка. Бири-бирине түшүнө албайт. Ошодо көп учурларда эркек менен аял бири-бирин түшүнө албайт. Эркек бири түшүнүп кетиши мүмкүн, бирок эркек менен аял бири-бирин түшүнө албай калат. Кээде ушун таарынышып жатып каласыз. Экөө бири болбогон нерсе таарынышып жатып калат. Бирөө күйөөсүн ар жакты карап алат, аялды бул жакты карап алат. Шайтан келип күйөөсүнө айтат: "Сен кечирим сураба биринчи. Сен үйдө эркексиң, сен баштысың, бул өзү келип кечирим сурасын." Аялга болсо өзүнчө барып айтат: "Эй, бул сага муктаж, бул сага келет, бул кечирим сурасын." Бул өзүнчө сөздөрдү айта берет да. Ушинтип бугун аздыра берет да.